Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Берекелүү күз айларында алма алмурут төгүлүп турган кези, ошондуктан келиңиздер бүгүн дагы бир даамдуу пирогтордун бирин чогуу жасайбыз. Алгач камырын даярдап алсак, ал үчүн бизге 1 жумуртка керек, 1 чымчым туз, 80 грамм кум шекер. Эгер таразаңыз жок болсо, анда 4 аш кашык алсаңыз жетиштүү болот. Каймактан 2 аш кашык кошобуз. Болжол менен 50 граммдай. Мен 20% каймактан алдым. Бардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Азырынча четке алып турабыз дагы кургак азыктарды даярдайбыз. 250 грамм un керек. Унду элеп алабыз. Ошондой эле таразаңыз жок болсо, аш кашык менен өлчөгөндө өтө толтура эмес 17 аш кашык болот. 1 чай кашык разрыхлитель кошуп, жакшылап аралаштырабыз. 100 грамм ак майды болсо, туурап салсак болот. Ошондой эле сүргүчтөн өткөрүп алсак дагы болот. Эң негизгиси май муздак жана муздаткычтан жаңы эле чыккан май болуш керек. Un менен майды ушалап, кумга окшогон абалга жеткиребиз. Май эрип кете электе тез-тезден аралаштырып алабыз, ушалап. Мына ушундай абалга жеткенде камырыбыз даяр болот. Эгер алаканыбызга мыкчысак, чогулат, бирок кайра эле тез эле бырпырап кетет. Суюк азыктарга унду кошуп, эми камырыбызды жакшылап аралаштырып алабыз. Камырды көпкө жууруган болбойт, ошондуктан жөн гана un менен суюк азыктар жакшы аралашып, камырыбызды бир тоголок кылып чогултуп алсак болду. Мына ушундай жумшак, назик, бирок колго жабышпаган камыр болот. Эми дароо эле атайын пирогдун идишине колубуз менен акырын жайып алсак болот. Камырыбыз абдан ийкемдүү. Камыр бышып жатканда түбү көтөрүлүп кетпеш үчүн вилка менен сайгылап 15-20 мүнөттөй муздаткычка салып турабыз. Ага чейин үстүнө куйган кремин даярдайбыз. 2 жумурткага 120 граммдай кум шекер кошулат. Жүгөрүнүн крахмалынан 2 аш кашык кошобуз. Ошондой эле каалооңузга жараша бир аз жарым чай кашыктай ванилин кошуп койсоңуз болот. Бардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Эми 350 граммдай каймак кошобуз. Мен кадимки эле дүкөндүн 20% каймагынан алдым. Жакшылап аралаштырабыз, ушу менен даяр болот. Ал эми толтурмасын болсо, каалооңузга жараша алма жана алмуруттан кошсоңуз болот. Мен бүгүн экөөнтөн кошуп жатам. Кабыктарын тазалап, ортосундагы данектерин алып, бардыгын ичке туурап алабыз.
Бир аз муздаган камырга алма менен алмурутты салып, тегиздеп, үстүнө атайын каймактан жасалган куйма кремибизди куябыз. Куйганда четтеринен бир 2-3 мм жеткирбей куябыз, анткени бышып жатканда бир аз көтөрүлөт. Бардыгын тегиздеп алып, кааласаңыз бетин кооздоп дагы койсоңуз болот. Мен жөн гана мактан сээп койдум. Духовканы алдын ала иштетебиз. Ысык духовкага 180 градуска ысытып, 40-45 мүнөттөй бышырып алабыз кызарта. Пирогубуз бышып, муздады. Эми этияттык менен идишинен чыгарып алыш керек. Ал үчүн атайын пирогдун асты түшө турган идишин алсаңыз абдан ыңгайлуу болот. Мына ушинтип тез эле чыгарып аласыз. Эми пирогубузду кесип, ысык чай менен рахаттанып олтуруп иче берсек болот. Достор, эгер бул видео жакса, сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Жана каналыма катталып, бул видео менен досторуңуз менен бөлүшүп койсоңуз да абдан бизге пайдалуу болот. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр достор. Аябагандай даамдуу пирогдордун бири. Мен ойлойм, сиздерге да жагат болуш керек деп. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.